административдик ресурсту утса болот экен. Болот. Мына биз азыр добуш сатып алуу боюнча маселе коюп атабыз. Мен дагы ушу боюнча аябай терең ойлондум. Бул партия келип атат, тиги партия келип атат, бул партия келип атат. 5 партия келди, бир добуш үчүн. Элестеткиле? 5 адам, 5 партия bir адамга келип мамиле жасашты. Bir добушту 5 адамга бөлө албайт да. 5 партия бөлө албайт да. Аябай сүйлөштүк, аябай терең изилдедим мен. Бирок эң негизгиси шайлоо участкасына барганда кимде жүрөгүндө бар болсо ошого берет экен. Мен айткым келет, бул шайлоочуга жетиш керек экен. Шайлоочуга жетиш керек. Биз бул жерде бишекти сүйлөйт экенбиз, биз ойлойт экенбиз, бизди жөнөкөй карапайым калк, бизди элди угуп атат, көрүп атат, андай эмес экен. Көргөн жок бизде, уккан деле жок. Азыркы учурда азыр иши деле жок экен. Кийин бир жума калганда андан кийин ал ойлонот экен. Мен бир жума калды, мен бир жума ойлоном, кимге берем деп кийин ал ойлонот экен. Ошондо жанында адам ким болсо, туганы болобу, же кудасы болобу, ошол айтса ошого макул болот экен. А биз бул жерде мына бишекте отурбай, эгерде туура шайлоо болсун, таза шайлоо болсун деп биз региондорго чыгыш керек экенбиз. Регионго чыгып, жеткизип, тандоону туура жасагын. Тиги программасы, кимдин программасы, ким кандай бар экен деп мына ошол жерде айтыш керек. Ошондо подкуп деген ар бир кандидаттын өзүнүн акчасын деле бергиси келбейт. Ал жерде шайлоочу сурайт экен. Канча берет экен деген суроо бар экен. Ошондуктан бул жерде программаны биз туура жеткизсек, туура жеткизип программаны, биз анын өзүн программасы менен мына биз сага келечекте 1000 сом эмес, биз сага келечекте 1 миллион сом, 5 миллион сом келечекте бере атабыз деп жеткизсек, ошондо ал туура чечим чыгарат да. Административдик ресурс. Мен бир нерсени байкадым, бул биз мамлекеттик кызматта иштеп аткан жетекчилерди эч качан уңдай албайт экенбиз. Уңдай албайт экенбиз. Баягы эле жетекчи экен, өзүнүн чоңдоруна жакшы көрүнөм деп кошумат жасайм деп, мына ошол бар экен. Ошол жактан оңдош керек деген ойдомун. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бул жерде мыйзам мен боюнча аз да угам, аны жазып алабыз. Билбейм, Конституционный палатага жазабызбы, же дагы өзгөртүү киргизебизби, азыр мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, убакыт жетеби, жетпейби, аны мен айта албайм. Бирок участковый комиссиянын ичинде мыйзам бузуулар уже жасалбайт, мен ачык эле айтам. Азыркы учурда сыртта иштеш керек. Сыртта бул административдик ресурс жана добуш сатып алуу боюнча. Рахмат.